Ар ишемби саат 17:55 коомдук биринчи каналда Кыргыз-Түрк Манас университетинин 20 жылдык мааракесине карата университеттин радио, телевидение жана кино бөлүмүндө тартылган эң мыкты кыска метраждуу тасмалардын парадын көрө аласыздар. Арыбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз эли баатырларга, балбандарга бай эл. Жоокерчилик заманда эр көкүрөк, арстан жүрөк баатырлар Кыргыз элин жоодон коргоп, эли жери үчүн канын жанын аябай эл четинде, жоо бетинде турган. Ал эми азыр болсо, эр көкүрөк баатырлары, жоон билек балбандары Кыргыз элинин намысын коргоп, желегин желбиретип келет. Атагы алыска, даңкы далайга кетип, кыргыздардын жүзүн дүйнөгө тааныткан инсандардын бири оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев. Каныбек агай тууралуу Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү Сапар Акунов даректүү фильм тарткан. Анда эмесе бул фильмге назар салсак. Минтип калды тиги боорек штанганы көтөрчү деп. Анан мага окшогон бир кичинекей бойлуу Таластык Элибай деген жигит бар болчу. Ошол ошентип калды Карагул деген Шайкединов. Анан кийин ким эле үчүнчүсү Абылабек деген бул чүйлүк токмоктук бала. Анан айтып калды тиги эмне кылалы? Мен дешесиңби деп баягы эме кылып калышты. Анан сен момуну көтөрчү деп. Мен биринчи эле жолу барып атам да. Анан кийин биринчи жолу баргандан кийин тиги кандай ыкмасын деле көп билбейм. Анан көрсөтүштүм мындай деп. Анан моорекини көтөр деди. Мен өзүм салмагым бир 42-43. Көрсө ал 50 килограмм экен. Аны мен мындай көтөрүп, техникасы жок эле көтөрүп алып туруп, анан түртүп турган жерге чытап койдум. Чытап коюп эле анан кийин кетейин деп атсам, моорекини отуруп турчу деди. Анан ал ийни менен барып коп коюшту. Көрсө 70 килограмм экен. Ошо 70 килограммды 4-5 жолу отуруп турдум да. Анан тренер аны коп коюп, анан тренер чыгып баратсам эле, тренер чуркап келип колуман кармап алды. Куда идешь деп эле. Орусчаны жакшы билбейм. Анан кийин домой иду дедим, анан кийин общежитие дедимби, ушундай дедим. Анан кийин десем эле, где учишься деди. Исфак учусь дедим. Анан кийин в каком курсе деди, окшойт. Анан один курс дедимби, же первый курс дедим, билбейм ошону. Бир-эки жолу келгенден кийин кызыгып калып, анан уже бир айдан кийин эле мен 3-чү взрослый разряд көтөрдүм. Мынакей. Мына. Муну көп упражнение жасасаң болот да. Бул наклон деп койдум, көрдүңбү мына? Тяга. Мына. Мына. Мындай кылсаң да болот мына. Мындай кылсаң. Видишь? Анан кийин муну мындай кылып алып туруп, анан мындай кылса да болот мына. Мына, көрдүңбү? Мындай кылса да болот мына. Анан муну мындай алып туруп, анан кийин мындай жумгулса болот мына. Көрдүңбү? Анан муну мындай кылып алып, наклон жасасаң болот мындай. Артынан мындай жумгулсаң болот. Балта алигиче менин машинемде жүрөт. Эмне болсо дагы, каякта болбосо дагы, бул балтаны мен кандай жеп жеңил, анан жумшак, анан кийин кайсы нерсе болбосо да өтө турган балта да бул. Мынакей бул эгерде кары барып эчтеке кыла албай атканда, ушуну силердин бирөөңөргө берем. Мына балам бул как реликвия катары. Мен өзүм колдонуп, колуман келген жумуштун бүт баары менен, баарын ушу менен. Анан кишилер коркутканда муну мындай сайып алчумун. Чингачгук Большой змей деген фильм ошондо мода болуп жүргөн да. Анан ошондо муну алып туруп, анан кийин бир колдон бир кол кыргытып, анан муну мындай айлантып да жиберчүбүз да. Муну айлантып туруп, анан дароо келип бурула калып уруп, ушунун баарын үйрөнгөн.
Sen esingdeби баягы 8 мартта Галина эжейге баарыбыздан үйдөн бир самындан алып келип, анан бир чоң күлөк алып келип туруп, аны байлап, канча ошондо 25 ошондой самын алып барып, анан 8 мартта подарок этпедик беле. Аны ачып алып бак сүйүнүп, да что вы делаете, зачем столько? Бирдеге. Билесиңби, такыр кыргызча сүйлөчү эмес, мен ойлосом ошондо орусча жакшы түшүнсүн, орусча үйрөнсүн деп ошондой кылчу экен да. Анан кийин день русский языка деп да койчу эмес беле, билесиңби, бир күнү орусча сүйлөтчү. Мектептин баардыгын кальтроого чыкканда тиги болганда дегендей. Билбесек де иши кылып чулдурап сүйлөсөк да ошо кубанып калчу да. Кандай асыл адамдар, Канчалык чемпион болду ушул. Кандай карайт, кандай көз карашта болот. Мен унутуп кетип ойлочумун да, мына чың дос экенсиң, мына өмүр бою мына дос болуп келип турасың. Кээде урушуп коесуң келгенде. Мына чын достугуң мына ушул. Рахмат сага. Эки апабыздын төштүрүп туруп анан дос кылганын унутуп калсак болбойт. Ырдап да койчу элек. Бири сап ырдап көрөлү. Көрөлү. Баштан жакшылдачы элең эке. Үйүң да жакшы эле дегендей. Дырылуу канатунун ай бетинде ай эсимде. Айтып кетейин, мектепти орто окуучу. Ортодон жогору деп калсаң. История бул гуманитарий сабактар жакшы. Мен жок болсом жаман окуучу деп айтмаган эле. Математиканы начарыраак бурчуна. Турабай. Немис тилди начар билчү-де. Немис тилди көзүнөн начар билчүбүз. А история гуманитарий сабактарды абдан жакшы. Сабактан качты эмес. Жаткан мезгилде кандайдыр бир мындай шайтан эмне болуп, баягы сопур алагдып кетип, анан күбөткө кирип кетет, мына уч жерге кирет да, кирип кеткенде баягы чуңкурга келип туруп, анан кийин баягы машина катуу резко токтогондо менин атам баягы элдин айтуусу боюнча ал эмеге төшөктөргө, анан кийин эмелерге мüşөктөргөн үстүнө жатып келаткан болот. Анан ошол баягы резко токтоп калганда ошо жаткан жеринен баягы күбөткө ыргып түшкөндө мына моорекинде болгон чоң ташка акыреги менен тийип, анан ошол жерден анан баягы ошол жерден баарылап анан ошо машина дагы анда аз да. Антиминтип Бустровкага жеткенче ошо Бустровкага баргандан кийин ошо больницадан кийин жан берет экен да. Баягы шаарга барып окуйын деп ойлогон жокмун да. Тиги апамдын кыйналганын көрүп туруп мен ушул шопурдун окуусун бүтүп алып эле анан шопур болуп, анан кийин ушу апамды баксам деп ойлогом да. Бүткөндөн кийин баардык студенттердей эле мен баягы физкультурадан зачет алышым керек да. Зачет алайын деп баскетболго бардым. Баскетболго барганын мааниси ошол эле. Жана боюм өссө экен деген кептерди ойлоп, анан элдин айтканын угуп атып анан кийин. Ошон үчүн мен шаарга барганым, анан спортко катышып калганымдын бүт баары тең ошол Беминалов байкеме дагы аябай байланыштуу. Анан чоң спортко кирип калганым бул жана менин машыктыруучум Иткин Семен Давыдовичке аябай байланыштуу да. Боорекини мен айткандай кылып көтөрө баштасаң, машыга баштасаң, анан кийин сенден дагы Олимпиада чемпиону, дүйнөнүн чемпиону, Европа же Азиянын чемпиондору болот да.
Эл ичи өнөргенчи демекчи кыргыз эли таланттарга бай эл эмеспи? Колунан көөрү төгүлгөн уздар, актаңда якындар, куйкум сөздүн устаты болгон коодолдар, жүрөк кылын черткен ырчылар, айтор бардык талант ээлери мына элдин арасынан чыгат. Ошол өнөр адамдардын бири чыгармачыл чөйрөнүн өкүлү, төгөрөктүн төрт бурчун өзүнүн тубаса таланты менен багындырган скрипач жана дирижер Эрнест Асаналиев. Кызыгы, Эрнест агайдын жубайы дагы чыгармачыл чөйрөдөн экен. Эки жубай бири-биринин жан дүйнөсүн музыка аркылуу түшүнүп турушат. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып курганда, музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка. Эки түгөйдүн жүрөгү музыка деп согот. Мына ушул эки түгөй тууралуу студентибиз Медина Таалайбек кызы эмгек жараткан, эмесе бирге күбө бололу. Эрнест Асаналиев, скрипач, дирижер, төгөрөктүн төрт бурчун өзүнүн тубаса таланты менен багындырып келген. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти биринчи президенттик Манас аттуу камералык оркестрин түзүп, аны 15 жылдан бери башкарып келе жатат. Аида Ташыбаева, мыкты виолончелисттердин бири. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Аида Ташыбаева Манас аттуу президенттик камералык оркестринде баалуу музыкант. Эл аралык планетанын жаңы сымдар программасынын лауреаты атанган Аида Ташыбаева азыркы учурда өзү бүткөн Абдраев мектепте да сагып берип келет. Жашынан чыгармачылык чөйрөгө аралашып калган Аида менен Эрнесттин турмуштук жолу бир болуп, ары жагымдуу, ары кызыктуу. Аида экөөбүз эми бир мектепте чогуу окуганбыз. Абдраев, Мукаш Абдраев атындагы Атайын музыкалык мектеп интернатта чогуу окуганбыз. Ошол мектепте эки класс ылдый окучу Аида. Анан билген эмеспиз, уже кийин ушундай чогуу болуп каларбыз. В школьные годы совершенно таких мыслей даже и не было развит. Но это нас сблизило только, я думаю, что общее дело, музыка, тем, чем мы занимаемся. Вот. То есть на почве творчества, да, произошло это сближение, даже не знаю, как это. Это очень тонкая такая грань, да? Я не знаю. Мы вроде были общие какие-то планы творческие, обсуждения, игра вместе. И что-то там промелькнуло, наверное. Түгөйлөрдүн таанышканына 30 жылдын жүзү болсо, бирге түтүн булап келе жаткандарына 7 жыл болду. Чыгармачылыктын туу чокусунда жүргөн бул таланттар жаштайынан бери бирге гастролдорго чыгып, конкурстарга катышып келет. Сүйүү деген мен ойлойм бул мамиле дагы, анан бири-бирин мына сыйлаган, ошонун баары чогулуп келип бул сүйүүгө айланат окшойт. Азыр биздеги кичинеден болсо дагы бир кичинекей опыт алып келип атпайбызбы? Говорят же, нельзя выбрать родителей, нельзя выбрать детей, там, родственников, а выбрать мужа можно, да? А почему вы выбрали именно Эрнеста Асаналиева? Я не знаю, я говорю, это так незаметно произошло. Если люди, бывает, иногда где-то знакомятся, да, вот они вот помнят свою первую встречу, там, или там, первое свидание. Там. Это я действительно не помню, потому что такое ощущение, что я его всю жизнь знаю, честно. Со школьной семьи, как брат и сестра. Мы вот, в школе Абдраева есть, говорю, некая какая-то своя атмосфера, в которой как семья живут. И там даже ребенок, если там второклассник и 3 класс, да, там, Идже, Байке, все вот как одна огромная семья. Для меня это было вот в таком роде, это большая семья. Я его знаю как будто с детства, я его знаю всегда. Потом мы учились, потом, наверное, уже более, когда в аспирантуре мы встретились, ну, это тоже коротко, на концертах, на это. Потом, когда уже я приехала уже после Москвы, он уже здесь работал, уже открыв президентский камерный оркестр Манас, он уже был руководителем, я уже приехала сюда, и мы стали как бы вместе работать. И через вот через творчество, через работу, через какие-то вот, взаимоотношения, да, постепенно оно переросло. Такие отношения, как же она говорит, сейчас вспоминаю,
как служебный роман. Что-то в этом роде. Потому что многие даже как бы не могли вначале понять. Ну, вроде бы как общаются, и вдруг вот некоторые, разве так вот, как? биринчи эме жүргөндө мындай профессионалдык жактан чоң музыкант деп эсептеп ошол жактан сыйым чоң болчу да, Айдага болгон сый урматым чоң болчу. Андан кийин мындай карасам өзүнчө эле келип атып эле мындай адамдык сапат жактан дагы биле баштадым да, мындай аябай жакшы киши, жакшы адам экен, жакшы кыз экен депчи. Ошол да чоң түрткү болду. Аида Ташыбаева, мен ойлойм азыр Кыргызстанда эң профессионалдуу, эң мындай башкы тамга менен айтканда, чоң тамга менен айтканда музыкант, жакшы музыкант, виолончелист. Виолончелистке экөөбүздүн бир кызы бар, ал Аида Ташыбаева. Чындыгы менен айтканда бул жакшы музыкант, эң чоң тамга менен айтканда жакшы музыкант, жакшы профессионалдардан таалим алган. Мисалы, мен мындайча айтканда, бул Мстислав Ростроповичтин небереси болуп кетет да, мындайча айткандачы. Анткени ошо небересинен, ошо Ростроповичтин окуучусунан таалим алган, ошо виолончелде окуган кыз да. Мен ойлойм, бул эң чоң школа, дүйнөдөгү эң чоң мындай глыба деп коет, мына орусча айтканда, ошо чоң бир мектепти алган чоң музыкант. Аида Ташыбаева өзүнүн таланты жана адамгерчилик сапатынын бийиктиги менен жолдошун багындырган болсо, Эрнест мырза Айданын жүрөгүн өзүнүн аткарган чыгармалары менен эле алган. Булардын бири-бирине болгон сезими музыка аркылуу берилет. Все-таки люди творческие все немножко воспринимают на эмоциональном, да, уровне, да. И я помню его игру, особенно после Алматы там, или мы встречались на каких-то конкурсах тоже. И довольно сильно. Иногда бывает, вот иногда слушаешь даже музыкант, вот я услышал, и вот что-то во мне проснулось, да. Через игру мы все-таки не просто же играем какую-то вещь, мы свою душу вкладываем. Через это мы можем даже внешние факторы где-то не видеть, а вот эмоциональную часть, внутреннюю, душевную часть мы можем через музыку видеть. Это не происходит, это какая-то такая внутренняя какая-то волна происходит. И ты даже не замечаешь потом человека, в принципе, да, его игра, она тебя вот сильно трогает. Мне очень трудно говорить об этом, с одной стороны, потому что, ну, понятно, это мой близкий человек, да, супруг, но, тем не менее, я отделяю эти вещи, да, я могу оценить его как высокого уровня профессионала в своем деле. И как дирижера, я бы сказала, он еще, наверное, и он это понимает тоже. Он, ну, как бы в становлении. Потому что я имею дирижера именно большого симфонического оркестра. Это тоже очень длинный процесс. Да, и, в принципе, он только, можно сказать, на начале этого пути. Я, в принципе, человек очень прямой. И, слава Богу, между нами не просто вот как вот супружеская пара, между нами, наверное, отношения такие больше есть момент, когда мы как просто друзья, или такие как коллеги, когда мы можем друг к другу прислушиваться. Для него очень важно мое мнение, и для меня важно его мнение.
и в этом вопросе мы очень откровенные. И если я говорю, что он на начале года, я знаю, что у него перспектива очень огромная, и что он на самом деле очень может быть в таком масштабе очень хорошим действительно дирижером. Просто я говорю, это очень долгий путь. И для этого нужно и время, и, очень много моментов, да, и знания, там, и опыт. Это тоже очень важно, да. Булар бири-бирин профессионалдык жактан ачык сынга алышат жана бул көрүнүш алардын үй бүлөлүк турмушуна залкасын келтирмек түгүл, аны чындоого жардам берет. Мен Айданын критикасы бул абдан, мен ойлойм, абдан туура критика. Анткени ал асмандан алып мындай сүйлөй бербейт. Ал мынтип карап туруп, анан кандай жетишкендиктери бар экен, кандай жакшы сапаты бар экен, жамандын дагы бир жакшы сапатын издеп турат да. Мисалы, анан бир туура эмес жер болсо, аны айтат албетте. Анан мен мынтип аны айткандан кийин, значит, менде оңдоонго аракет кылабыз. Анткени айтып аткан нерсе бул, значит, туура айтылып атат. Ошол жактан туура эмес болуп калды. Көпчүлүк үй бүлөдө түгөлөр бири-биринен жубай катары тажаган учурлар кездешсе, булар бир эле учурда кесиптеш жана жубай катары убактысынын дээрлик көпчүлүгүн бирге өткөргөнгө карабастан турмуштун ачуу таттуусун бирге татып келет. То, что мы и дома вместе, и на работе вместе, то есть это как бы плохо не влияет точно на работу, наоборот, с положительной стороны, да. То есть я думаю, что мы для друг друга все равно являемся некой опорой. Вот. И наоборот, это хорошо, что мы так работаем. И на самом деле это для меня лично, я чувствую эту опору на самом деле. Для меня очень важно его мнение. Мы вместе очень много думаем, там, иногда разрабатываем какие-то моменты, много, не то что спорим, и спорить тоже, иногда это тоже хорошо. Вот. Обсуждаем какие-то моменты, концерты или обсуждение какой-то работы. То есть все это во благо на самом деле. Үйдө дагы чогуу, жумушта да чогуу, консерваториядан дагы мугалим болуп иштеп атпайсызбы? Наоборот, жакшы мындай окуучуларды бул кандай өнөдө, бул кандай экөөбүз мындай пикирлер алышып, кайсири мындай ката болду, кайсири кандай ойносо жакшы болмок эле студенттер мисалы. Кайсы студент кичине жакшы мындай жакшы профессионалдык жактан кичине күчтүүрөөк болуп келатат деп мындай пикир. Биз бири-бирибизди толуктап, бирибизге айтып эметип турабыз да. Булдай абдан жакшы наоборот бизге. Тем более Айда өзү айтып атпайм, профессионалдык жактан Москвадан дагы аспирантураны бүтүп келди. Аябай жакшы музыкант, андан кээ бирде билбей калсам мен наоборот Айдадан сурайм. Билбей калган жерлерим болсо мен Айдадан сурайм албетте. Да, у нас есть замечательные две дочери. Это 5 лет и 2 годика. Но сейчас как бы, с одной стороны, рано об этом, наверное, говорить. Но музыкой они будут заниматься точно, потому что это, в принципе, будут они музыканты или нет, это в любом случае очень полезно для кругозора ребенка, для его полного такого развития, ощущения мира. Все это очень важно. Вот. А то, как они этим будут увлечены, уже покажет время. В принципе, они, конечно, они слышат хорошо, все-таки, наверное, влияние родителей есть, и они хорошо слышат, у них слух хороший, они любят очень петь, и очень музыкальные.
любят танцевать. То есть вот все какие-то внешние моменты, такие данные, мы сейчас проявлением мы это замечаем, видим. Ақмын гүлі асқазалы талала, елі бізі жаным менен бараба. Сансыз қырлы ала тосың мекендеп, сақтап келді бізді ата бабалар. Кыргыз элинин желегин желбиреткен, улутубуздун жүзүн, улуттук каада салтын, улуттук баалуулуктарын дүйнөгө тааныткан инсандар көп болсун деген тилек менен дебют көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайм. Эфирде алып барган мен Жазгүл Сейдахматова, кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.